Çanakkale içinde vurdular beni. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Бүгін 18 март оқу жайызда Гиминдин кабыл алынышы Чанаккале аскер деңизи жана маркумдарды эскерүү азем болуп өттү. Бул азем алгач Чанаккале согушунда курман болгон аскерлерди 1 мүнөттүк эскерүү менен башталып, андан соң эки өлкөнүн гимни жаңырды. Иш-чарада ачылыш сөзүн сүйлөгөн ректор жыл сайын окуу жайыбыз Чанаккале согушуна өзгөчө маани берип эскерип келет. Азыркы жашообуз кандай кыйынчылыктар менен келгенин унутпашыбыз керек жана ар дайым эскерип турууга милдеттүүбүз деди. Ошондой эле университетибиздин биринчи проректору профессор доктор Асылбек Кулмурзаев өз сөзүндө дүйнөнүн картасында түрк элдеринин желеги желбиреп турган болсо, анда бабаларыбыз бизге татыктуу калтырып кеткендигинин белгиси. Андыктан мындан ары өлкөбүздү сактоо жана кийинки муунга өткөрүү биздин колубузда деген оюн билдирди. Мындан сырткары эскерүү кечесинде көркөм өнөр факультетинин жана театр клубунун студенттери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Эскерте кетсек, бул окуу жылында жогорудагы аталган программа туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби менен студенттик иштер башкармалыгы тарабынан даярдалган. Нурзат Казбекова, Арстанбек Дукуев.